Төртүнчү жолу салттуу түрдө өткөрүлүп аткан спартакиаданы уюштуруп өткөрүп жатат. Жалпысынан 10 команда катышты. Анын ичинен 7 биздин бөлүмдөрдүн, ар кайсы бөлүмдөрдүн командалары жана 3 подряддык уюмдардын командалары катышты. Жалпысынан алганда 10 спорттун түрү болду. Футбол, волейбол, ардагерлердин арасындагы волейбол, кыздардын арасындагы волейбол, аркан тартыш, гиревой спорт, дартс, ордо, шахмат жана теннис. Жылдан жылга спартакиаданы уюштуруп атканды, бул деген компаниянын ичинде иштеп аткан персоналдар баарына ынтымакка чакыруунун аябай чоң бир салымы болуп атат да. Мини футболдун площадкасын салып берип койгондо дагы аябай чоң эме болду. Волейболдун площадка бар. Мы ордо оюнда кошулуп калды. Быйылдан бери национальный оюн балдардын эмесин көтөрүп атат чында. Быйылкы Алтын Альянс уюштуруп берген спартакиада жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биринчи жолу кыздар курама команда болуп 2 команда чыктык. Волейбол ойнодук. БСИдин кыздары менен ОТК Спал болуп биз бир команда болуп чыктык. Оюн жакшы, Алтын Альянс компаниясына рахмат. Жылда уюштуруп берсе ойноп турабыз. Мурда башка оюндун түрлөрүн ойноп жүрүшчү кыздар. Азыр бүгүн болсо ошо волейбол оюнун ойнодук. Абдан жакшы өттү. Бардык кыздарга рахмат, командадагы кыздарга. Оюбуздагыдай болуп атат. Оюн жакшы кызыктуу өттү. Биринчи жолу ойнодук. Кыздар аралык шарт түзүлүп берсе, кыздарга өзүнчө сетка курулуп берсе, биз жумуштан кийин келгенде бияк бошобой калат. Эркектер ойноп, биздин ошо суранычыбыз. Былтыркы биринчи жолу келгенден баштап, анан балдарга предложение кылганбыз, компанияга предложение кылдык. Биздин Талас областында регулярный чемпионат өтөт кичи футбол боюнча кыш мезгилинде. Ошол жака Альянс Алтын өзүнүн командасын чыгарды, Альянс Алтын деп. Ал жерде 20 команда катышат. Алардын арасында как раз Альянс Алтын бар болуп, ошо группасынан чыгып, күчтүүрөөк командаларга туш келип неметип калды, тилекке каршы утулуп, дальше кете албай калды. Ойношту, жакшы оюн көрсөттү, убагында келип, неметип. Спартакиаду объявляю закрытой.